Бүгүнкү темабыздын аты Кыргызстан Кокон хандыгынын мезгилинде. Бул темада эмнени айтмакчыбыз? Бул темада ушул Кокон хандыгынын түзүлүшү, ал ким тарабынан түзүлгөн, кандай мезгилдерге бөлүнөт тарыхы, кайсы жерлерди басып алган жана анын акыркы этабында кандай тагдыр күтүп турган, мына ушуна токтолобуз да. Анда эмесе баштай берсек, мына Кокон хандыгы 1709 жылы Фергана өрөөнүндө, башкача айтканда Фергана өрөөнү баарыбызга белгилүү, азыркы Өзбекстан менен Өзбекстандын чыгыш тарабында жайгашкан. Эң мындай дыйканчылыкка ылайыктуу жер да. Ушул Фергана өрөөнүндө 1709 жылы көчмөн феодалдардын жардамы менен Шахрух би деген башкаруучу ушул Кокон хандыгын жарыялаган да. Ушул Шахрух бидин бийликке келишине Акбото би чоң көмөк көрсөткөн. Санжыра боюнча негизи бул Кокон хандыгы бул өзбектердин мамлекети да. Санжыра боюнча Шахрух белгилүү жанагы Бабурдун урпактары болуп эсептелет, урпактар. Башкача айтканда ушул Шахрух би өзбектердин Миң деген династиясы бар да, ошол династиядан келип чыккан дагы, анан бул Кокон хандыгы таза өзбектердин мамлекети болуп саналат да. Бул Кокон хандыгынын өнүгүш доорун биз 3 мезгилге бөлүп карайбыз да. 3 мезгил. Биринчи 1709дан 1800 жылга чейин, мындайча айтканда 100 жыл убакыт. Бул мезгилде эмне болгон? Бул мезгилде Кокон хандыгы түзүлгөн. Өз алдынча мамлекет катары саясий, административдик жактан калыптанган, социалдык экономикалык жактан чың алган да. Фергана чөлкөмү могу жерде картадан сиздерге берген могу жерде биз Фергана чөлкөмү деп түшүнөбүз да. Мына ушул аймакта Кокон мамлекети түзүлүп атат. Ушул Фергана чөлкөмү ушул биринчи мезгилде биротоло Кокон мамлекетине бириктирилген да. Андан кийин экинчи мезгил 1800 жылдан 1840 жылдардын аралыгы. Бул жылдарда Кокон хандыгынын өнүгүш мезгили. Өнүгүшү социалдык экономикалык жактан, административдик территориялык жактан аябай күчтүү өнүгүп, ички тышкы саясатында бул чоң ийгиликтерге жетишкен. Себеби деген Кокон амирлери, Кокон башкаруучулары Фергана өрөөнүнөн тышкаркы аймактарды басып алып, өзүнүн мамлекетине бириктирип, бул мамлекеттин күч кубаты арткан да. Башкача айтканда бул апогей деп койсок болот да бул жерге. Апогей. Апогей деген эмне деген сөз? Бул өнүгүүнүн жогорку чеги. Өнүгүүнүн жогорку чеги. Өнүгүүнүн жогорку чегине жеткен да. Мына жана айтып кетпедим, бул мезгилде именно ошол Кокон башкаруучулары Фергана өрөөнүнөн тышкаркы Кыргызстандын аймагын басып алган, Чүй өрөөнүн басып алган, Ысык көлдү басып алган, мына ушул территория аркылуу өзүнүн мамлекетин кеңейтип, анан социалдык, экономикалык өнүгүүсү күч алган. Үчүнчү мезгил болсо, 1840-тан 1876 жылдардын аралыгы. Бул мезгилде Кокон мамлекетте социалдык, экономикалык, жанагындай саясий кризистер күч алган. Кризис деп жазып коет. Ар бир нерсенин башталышы жана бүтүшү бар дегендей, ушул 1840-76 жылда Кокон хандыгында кризистер күч алган. Эмне үчүн? Себеби деген мына Кокон хандыгы Кыргызстандын Ош аймагын басып алган, мына Аткен, Ош, түштүк аймактарын баарын басып алган. Андан кийин Талас, мына Чүй, Ысык көл, Нарын өрөөндөрүнө чейин мындай басып алуу аракеттерин жүргүзгөн да. Анан эмне кылат? Басып алган жерлердеги элдер
бул Кокон хандыгынын езүүсүнө чыдабай, алардын салыктарына чыдабай көтөрүлүштөргө чыккан да. Мына ушундан улам анан бул Кокон хандыгында социалдык саясий кризистер күч алып, акыр аягында хандыктын кулашын алып келген да, кулашы. Жерде мен дагы азыр баса белгилүү айтып кетейин, анан чындыктарды айтабыз го. Мына Кокон хандыгы 1876 жылы, мен расмий датасын айтып коеюн, 19 февралда падыша, Орусиянын падышасы Александр падышанын указы менен жоюлган да бул Кокон хандыгы. Мына Кокон хандыгынын негизги ушул жаралыш тарыхынан баштап аяны бүтүш тарыхына чейинки аралыкты биз 3 мезгилге бөлүп карадык да. Андан эле мен кыскача Кокон хандыгынын басып алуу саясаты жөнүндө силерге айтып берейин. Мына Кокон хандыгы эң биринчи болуп Ирдана би деген, ушул Ирдана деген Кокондон би тарабынан 1762 жылы булар Ош өзгөн аймактарын басып алып, өзүнүн территориясын кеңейткен. Андан кийин бул эми кандай саясатта басып алган булар? Булар өтө куулук менен, айлакерлик менен басып алышкан. Анан ошондо кыргыз феодалдарын бул Кокондуктар алдап, белектерди берип, жаңы жерлерди обещать этип, ушундай алдамчылык жол менен басып алган да. Андан кийин 1825 жылы Кокондуктар Чүй өрөөнүнө көз артып, ал жерде басып алууга аракеттенишкен. Бул Чүй жеринде Атаке Баатыр башында турган кыргыз сарбагыш бийлери бийлеп турган. Бирок алардын алымы жетпей, ошо Атаке Баатыр көл тарапка качып, ошол жерге жер которуп, Кокон хандыгы ошол Чүй өрөөнүн басып алган. 1831 жылы Кокондуктар Нарын аймагын басып алышкан. Ал жерде дагы өзүлөрүнүн чептерин куруп, Нарын аймагын басып алып, сарбаз деп коет булар. Кокондуктар өзүлөрүнүн аскерлерин сарбаз деп аташат. Ошол сарбаздарды жиберип, элдерге салыктарды салып, ушундай элди мындай аябай кордоп кыйнашкан да. Андан кийин Кокондуктар ошол жаңы жерлерди басып атканда оңой жеңиштерге жетишкен. Мен жана жогоруда айтып кеттим, оңой жеңишке жетишкендерин эң буларга мындай олжо болгону бул кыргыз элинин ошол убакта феодалдык дордо жашап турган кыргыз элинин бытырандылыгы. Бытыран деген эми мына азыркы коом менен салыштырсак карагылачы, азыр деле кыргыз бөлүнүп, жарылып, түндүк түштүк деп атпайбы? Мына ошол убакта деле кыргыздар бирдиктүү бир мамлекетке бириге албай бытыранды, бул уру өзүнчө, тиги уру өзүнчө болуп жашап турганда, мына ошол бытырандылык, уруулар ортосундагы талаш тартыштар, ынтымактын жоктугу бул Кокондун тезирээк басып алууга өтө чоң себепчи болгон да. Андан кийин Кокондуктар басып алгандан кийин буларга каршы сөзсүз түрдө ошол эзилип аткан эл сөзсүз түрдө көтөрүлүштөргө чыккан. 1831 жылы Нарын аймагында Атамтай жана Тайлак деген бир туугандар жетектеген элдердин көтөрүш чыккан. Көтөрүш дагы ошол Кокондуктардын жанагы Куртка чебин басып алышып, Куртка деген чеп. Ошол чепти тартып алган Кокондуктардын жеңилиши менен аяктаган. Андан кийин 1842 жылы Ысык көл кыргыздары көтөрүлүшкө чыккан. Бул дагы көтөрүлүш көлдүктөр үчүн жыйынтыктуу болуп, Кокондун сарбаздары артка чегинип аргасып болушкан да. Андан кийин Чүйлүк кыргыздар чыгышкан. 19 жылдын биринчи айында ошол кыргыз элинин Кокон хандыгына каршы күрөшүнүн тарыхый мааниси чоң да. Анткени элдик кыймылдын күч алышынын натыйжасында баскынчылар жергиликтүү элдин катуу каршылык көрсөтүшүнө дуушар болушкан да. Алар көп аскерден айрылышкан, чыгашасы көбөйгөн, бийлиги бошоңдогон да. Дагы бир нерсе айтып кетчү нерсе, бул ушул Кокон хандыгынын мезгилинде Кыргызстанда ислам дини жайыла баштаган. Кокон хандыгынын экинчи саясатынын бири, Кокондун башкарчылыгынын экинчи саясатынын бири. Ушул Кыргызстанда жанагы диний миссионерлерди жиберип, Кыргызстан аймагын өзгөчө могу биздин картада белгилеп коюп, түштүк аймактарда Кокон хандыгынын мезгилинде ушул ислам дини кеңири жайылтылган да.